Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан баштап эле кыргыз киносуна болгон суроо талап да көбөйдү. Эл кыргыз киносун көргүсү келет, бирок кандай жанрда? Кыргыз киносу маданияттын бир бөлүгү болсо дагы азыркы күнгө чейин саны бар сапатсыз кинолор же сапаты болсо дагы ушул тармакты көзөмөлдөгөн жетекчилердин камырабаган кайдыгерлигинен маданиятыбыз жабыркап келет. Акыркы мезгилде ата мекендик кино тасмалар чет өлкөлөрдө да көрсөтүлүп, ал түгүл кошуна мамлекеттердин арасында да кадыр баркка ээ болгон. Көркөм фильмдерибиз да жок эмес. Бүгүнкү күндө кыргыз кино индустриясында эмне өзгөрүүлөр бар? Мамлекет тарабынан кандай кам көрүлүп жатат? Эмне үчүн демократиялуу өлкөдө жашасак дагы айрым тасмаларга маданият министрлиги тарабынан чектөөлөр коюлуп, кинотеатрларда көрсөтүүгө уруксат бербей жатышат. Кыргыз киносунун тагдыры пандемия убагында гана кризиске учурабастан буга чейин да тиешелүү министрликтин көңүл четинде болуп келген. Азыркы фильмдер аркылуу режиссер эмнени ачып бергиси келип жатат? Адилетсиз сотторду же сабатсыз атылган атка минерлерди, карапайым калктын чындыкка жете албай чыркырап жүргөн чыныгы кыргыздын турмушун ачып бергиси келип жатабы? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Түз эфирде учурчак көрсөтүүсү. Аны алып баруучу мен Нургазы Жанбеков. Алгач студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем. Менин оң жагымда Элдар Турдумамбетов, режиссер, ошондой эле продюсер. Саламатсыздар. Бектемир Мамаюсупов, актер, Мекен тасмасынын продюсери. Жана ошондой эле Болсун Расулбеков, актер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач суроону мына ушул жаш режиссер, продюсерлерге бергим келип жатат. Бүгүнкү күндө негизи эле кыргыз киносунун абалы кандай? Жана жаш режиссер, актерлордун көз карашы боюнча айтып берсеңиз. Кыргыз киносунун абалы мага жаңы бутуна туруп тайтайлап басып келаткан бала сыяктуу сезилет. Көп айтат эмеспи, илгери мындай болчу, тигиндей болчу деп. Илгерки кинолор ал Советский Союздун кинолору болчу, аякта каражат башка, көңүл башкача бурулган. Азыркы учурда көбүнчө кинолордун көпчүлүгү бул мындай кино тартуучулардын, ошо продюсерлердин, режиссерлордун өздөрүнүн аракети, эмгеги менен өздөрү каражаттап, өздөрү тартат да көбүнчө учурда. Ошондой үчүн анан азыр жаңыдан бутка туруп, мисалы үчүн салыштырмалуу бир акыркы 5-6 жылга караганда азыр аябай эле оңолуп жакшы болуп калды. Мындан ары да оңолуп кете берет деп ойлойм да. Эми бутуна туруп келе жатат. Сиздин көз карашыңыз боюнча Бектемир мырза. Мен да кошулам. Ошондой да илгери Советский Союзда баары акча жагынан проблема болбойт эле, бүт берет эле, окутат эле. Азыр болсо кино эмес, бул жакта жолубуз жасалбай атат. Ар дайым айтып кетем, туристтер үчүн туалеттер жасалбай атат. Ошого тескерисинче, ошо азыркы тартып жаңы продюсер, режиссерлорго тескерисинче рахмат айткым келет да. Себеби эч кандай колдоосу жок, эч ким жардам бербейт, акча жок. Жок нерседен бирдемкени жасап атышат да азыр. Биз да ошондойбуз. Ошого бизге тескерисинче маданият министрлиги жардам бериш керек, ар бирөөбүз менен иштешиш керек. Керек болсо ар бирөөнү мамлекет каржылап чет өлкөгө жибериш керек, окутуш керек да. Кыргызстан биз кичинекей мамлекетпиз, бирок биз таланттуубуз баарыбыз. Ар бирөө өзүнүн жумушу боюнча аябай мыкты аткарат да. Эгер ошол кишиге жакшы акча төлөп берсең, курсагы ток болсо, проблемасы жок болсо, ал биз кыргыздар иштейбиз да. Ал чет өлкөдө баары көрүнүп атат. Ошого буюрса кыргыз кинонун келечеги бар. Бул акыркы мына 5-6 жыл башталып кетти, баары тартып. Буюрса буга чейин болуп көбүнчөсү банкрот болду, окшошпой калды, опыт болду деп ойлойм да. Уже сабак болду. Буюрса биз алдыга чыгабыз деп ишенем. Кыргыз тасмасын баары көрөт деп ишенем. Чоң рахмат. Болсун мырза, айтсаңыз, негизи эле актер үчүн бул кыргыз киносу бул киришелүү тармак катары деп эсептейсизби? Негизи келечеги барбы? Келечеги бар. Сөзсүз түрдө үмүттөн кол үзбөш керек. Биздин ушундай жаш байкелер, режиссерлор, продюсерлер турганда Кыргызстандын келечеги бар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын телефон номери 56 56 72 телефон номерине телефон чалып, сиз да ой пикириңизди же болбосо биздин режиссер, продюсерлерге, актерлорго өзүңүздүн кызыктуу суроолоруңузду берсеңиздер болот. Ал эми биз азыр бир аз Мекен кино тасмасынан чыккан үзүндүгө көңүлүңүздөрдү буралы, андан соң биз маегибизди улантабыз.
Менин оюмча сен бекер эле оролуп жатасың. Кол куушуруп отура берели. Пара албаган чыныгы патриоттор деле бар. Мекен тасмасынан трейлеринен көп алдыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, маегибизди улантабыз. Ошол трейлерди көрүп отуруп, жанагы бир суроо туулат да, интернет блогтарына сиз кайрылып чыктыңыз буга чейин да. Кинону Маданият министрлиги уруксат бербей жатат деп. Эмне себептен, кандай талаптарды койду алар? Эми ал жерде Маданият министрлиги эле эмес, көп киши чочуп кетти. Себеби бул тасманы Эмне тасканда себептен? Эмне себеп болду? бул жерде бул көркөм тасма да. Анан бул жерде баары инвесторлор чочуп алабыз деп коркушту. Биринчиден Кытайлар тартылыптыр деп чочушту. Бул жерде Кытайлар тартылган, бирок эч жерде Кытай жаман, Кытай деп айтылбайт да. Бул жерде анын ордуна канадец болушу мүмкүн, американец болушу мүмкүн. Бизге жакын болгон үчүн, Кытай жеңил болгон үчүн Кытайды коштук. Анан коррупцияны көрсөттүк. Эми бизде коррупция жаш баладан бери баарыбыз билебиз. Коррупция болгон үчүн биз өнүкпөй жатабыз тура. Ошого биз бул тасма аркылуу эми коррупцияны көрсөткүбүз келди, ошол нерселерди көрсөткүбүз келди. Эми экология бузулуп атат. Азыр деле мына нарында азыр мына тоо түшүп кетти, көчкү. Кыргызстан 96% тоолуу жердебиз. Бүт жер казылып атат. Кыргызстан вообще көчүп кетиши мүмкүн да жакында. Ошого биз өз оюбузду көрсөткүбүз келди да. Эми казбайлы уже андан башка деле жумуш кылсак болот. Туризм менен кино, фабрика, башка жумуштар көп да. Башка жактан акчаны тапсак болот. Эми тоону казып, экология бузулуп атат. Элдер мына рак оорусу, көп оорулар ошондон келип атат. Ошону көрсөткөн үчүн булар эрте чочуп кетишти, анан тасма чыккандан кийин өздөрү кичине уялып калышты. Себеби эл аябай жакшы кабыл алды. Бир жумада эле миллиондон көп просмотр болуп, азыр бир айга жетип элек да, уже 1,5 миллион просмотр болду да. Элдерге жакты, комментарийлер окусак, баарына жакты. Эч кандай же революция болуп кетип деп чочушту. Мага көп киши чалып эми урушуп атышты кинону чыгарба деп. Ошого баары ошондон коркуп атышты да. Эми баарына мен айтып аттым, эчтеке болбойт. Кимдер тарабынан мына ушундай телефон чалуулар болду? Эми ар жактан. Чыгарба деген. Ар жактан. Эми алар Кыргызстандын келечегин ойлосо, сиз дагы ошол келечекте эле бир сак болсун деген мааниде. Алар деле Кыргызстандын келечегин ойлойт, алар делечи, бирок жетишинчи ойлоп атат да. Алар менен сүйлөшүп көрсөң, алар деле патриоттор вроде бы да. Балким чындыктан коркуп жаткандар. Эми көбүнчөсү чындыктан коркту. Анан конечно, себеби коррупция айтып атпайм, болуп келатат. Фактылар миллион. Эми менин оюмча бул тасманы көргөндөн кийин ар бир чиновниктер деле көрүп кичине патриоттук сезим ойгонсо керек, менин оюмча. Ушуну көрүп эми Кыргызстан үчүн иштеп баштайт деп ойлойм. Эми азыркы шайлоо болуп атат. Эми шайлоодон кийин билбейм кандай кишилер келет. Бирок эми азыркыга чейин биз баары бир мындай жөнөкөй калкпыз, анан ишенчекпиз. Азыркыга чейин мен да азыркыга чейин ишенем. Азыр жаңы партиялар ким жеңип келсе да, может ошолор иштеп калат, Кыргызстанды өзгөртөт депчи. Аны убакыт көрсөтөт эми буюрса. Мен эч кимди колдобойм. Негизи эле сиз азыр кино тасмада 24-январдан башлап бардык кинотеатрларда чыгат деген үмүттө болгонсуз. Ооба. Бирок тилекке каршы сиз Маданият министрлигине кайрылдыңыз. Мен декабрда президентке кат жазгам. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизге жардам бериңиз реклама жагынан хотя бы. Себеби уже биз өзүбүз тартып койгонбуз тасманы. Коррупция менен күрөшүп атабыз, биз да сизге жардам берип, ушундай коррупцияга каршы тасма тартылып атат деп жибердик эле. Ага жетпей Космос деген жигитке жетип, ошондон башталды да. Анан комиссия түзүлүп, анан президенттин өзүнө жеткен жок окшойт да. Себеби президент өзүнө жетсе, балким ал колдомок. Ошого жеткирбей астынан ызычуу болуп кетти да. Эми бул уят нерсе да, эми биз эч кандай жаман нерсе кылган жокпуз. Биякта экстремизм, эчтекени көрсөткөн жокпуз. Элди көчөгө чыгып митингге чык деген жокпуз. Жөн эле бул көркөм тасма. Биз эртең комедия тартышыбыз мүмкүн, эртең тарыхый бир тасма тартышыбыз мүмкүн. Бүгүн бир Мекен деген тасма тарттык. Эми биз иштешибиз керек да. Алар өздөрүнүн ишин кылып акча таап атышат. Көбүнчөсү жеп атат. Айлыга биз таза иштеп атабыз, эл үчүн иштеп атабыз да. Ошого бизге эчтеке дебеш керек алар. Себеби эми мен жалгыз эмесмин да. Мага ошогондор жаштар көп. Азыркы жаштар таланттуулар. 98-жылкы жаш балдар бизге келип бизди урушуп атышат. Силер күнөөлөсүңөр. Азыркы жегиштер иштеп жүргөн үчүн силер күнөөлөсүңөр деп атат. Себеби убагында жаш кезиңерде силер жүгүргөн жоксуңар каршы. Азыр ошо жаш балдар эми чыгып, ошолор уже эми Кудай билет эмне кылып салышат. Конечно, бизге революциянын кереги жок. Эч кандай бизде революция болсо кайра эле ошол эле мародерство башталат. Бүт бизнестер бири-бирин жеп коюшат. Ошого эми чоңдор, мен мындай немем бар да, мечта, бир чоңдор наконец-то өздөрү түшүнүп, жаштарга берип. Эми азыркы жаштар деле партиялар чыгып атпайбы? Көбүнчөсүнүн колунан эчтеке келбейт, сүйлөгөндөн башка. Бул жерде бир жумуш кылып, бирдемкени же чет өлкөдө окуп келип, бир
хотя бы бир жумуштун должен показать да билбейби. Анан кийин барса болмок да. Кичине сүйлөп чыгып эле меники окшоп аткан деп эле алдыга чыгып атат да мен патриотмун деп. Чоң рахмат. Болсун мырза, айтсаңыз, негизи эле сиз Мекен кино тасмасын көрдүңүз. Сиз Бектемир мырзанын ою менен кошуласызбы? Азыркы ушул чыгып жаткан кино же болбосо жетекчилердин ою менен кошуласызбы? Бул кино тасма тартылбашы керек, же болбосо кинотеатрлардан көрсөтүлбөшү керек деген ойго кошуласызбы? Негизи ушунча тартылгандан кийин көрсөтүлүш керек болчу да. Бул Мекен кино тасмасын айта турган ою бар башкача да. Негизи нара кинонун ичинде түшүнүк түшүнгөн адамга аябай терең маани берет да. Анан ошону дагы элге көрсөттүк деп атпайбы? Бир жуманын ичинде эле 1 миллион просмотрду алып, элге өткөн үчүн да. Эгер кинотеатрларда коюлган болсо, эгер шарт түзүп бергенде, эл мындан да көп көрөт беле деген ойдобуз да. Чоң рахмат. Элдар мырза, айтсаңыз, кино бул маданияттын бир бөлүгү болот да. Маданият өнүкмөйүнчө кино өнүгө алабы? Мындай деген сөз бар эмеспи? Кино маданияттын туу чокусу депчи. Ошон үчүн кино бул маданияттын баардык тармагын өзүнө камтыган бир неме, мындай чыгармачылыктын бир түрү. Ошон үчүн сөзсүз түрдө баягы баардык тармакты өзүнө камтыган үчүн ошол эле живописти, изобретательное искусство, музыка, андан тышкары жанагындай баардык неме театр кошулуп кетет, бияка баардык нерселер кошулат. Андан тышкары ошол нерсенин баарын камтып неме болуп турган үчүн бул кино сөзсүз түрдө маданият өнүгүшүн зарыл. Бирок ошол эле учурда кайра эле кино дагы маданияттын өнүгүшүнө өзү дагы бир басым жасайт. Маданияттын өзүнүн өнүгүшү кинонун өнүгүшүнө түрткү берет. Ошол эле учурда кино өзү дагы маданияттын өнүгүшүнө түрткү берет да. Ошон үчүн мен оюмча бул баягы кино тасманы мындай неме кылып кысым жасабай неме кылыш керек, уруксат берип, колдоп, тескерисинче, анткени бул көркөм чыгарма, бул чындап баягы бир кандайдыр бир фактыларга таянып, бир нерсени жамандап, бир момундай тигиндей деп бөлүп жарып эч нерсе кылган жок. Кандай гана неме болбосун, суверендик эркин мамлекетте цензура болбош керек чыгармачылыкка, ушундай сөз эркиндигине. Бирок бул жерде бул ачык эле цензура болуп калат. Закон тарабынан, мыйзам тарабынан мындай кысым жасаганда бул цензура болуп калат да. Ошон үчүн баягы биз кино тарталы, өзүбүздүн ишибизди кылалы деп эле ошол эле ойдо жүрөбүз. Революция кылыйелы, элди бөлүйелы деген эч кандай ой деле жок. Мындай деген бар, Тарковскийдин «Запечатленное время» деген бир китеби бар да, ошол жерде айткан. Силер өзүңөр жашап аткан убакытты калтырып кеткиле деп. Мисалы үчүн мына Бектемир менен Медер бизде азыр коррупция болуп атат, тиги болуп атат, болуп атат деп баарыбыз эле айтып атабыз. Ошол убакытты мындайча айтканда бизге тыштап кетип атат. Кийинки муундар Мекен тасмасын көрсө, бир 50 жылдай, 100 жылдай. Бизде тарыхта ошондой болуптур. Көрүп, ушул убакта эл ушундай болчу экен, мамлекет ушундай болчу экен деп билет да. Кудай саксасын, тутасын, ошондой жаман адамдар бар беле дейт. Ошо негизги биздин максат ошол. Эмне азыр биз кандай адамдарбыз, кандай жашап атабыз, ошону биз кийинки муунга таштап кетишибиз керек. Биз ушундай болчубуз, эми силер кандайсыңар деген сыяктуу бул бир неме чакырык. Алар улантат, өзүнүн убагы жөнүндө жазат. Бул кийинки муунга ушинтип өткөрүп кетишибиз керек да негизи. Чоң рахмат. Сиздин көз карашыңыз боюнча бул кино бул маданияттын бир бөлүгү. Кандай ойлойсуз? Сөзсүз маданият деген менин оюмча ар бир нерсе маданият. Мен көп айтып кетем да, маданият министрлиги, министр президенттин да көп чоң немеде кызматта отурат да. Себеби Кыргызстандын келечеги ошонун колунда азыр. Маданият министрлигинин колунда. Себеби биз эмнеге өнүкпөй жатабыз? Себеби маданият жок бизде. Маданиятка бүт кирет эми, көп нерсе кирет эми. Иштейин десең, бир кино жакшы тарта албайсың, же ага каражат жок, же кино тартып туруп бир телевидениеге кымбат сата албайсың, себеби телевидениенин өзүнүн акчасы аз. Көп акчалайнысы бизнесмендер рекламага акча бере албайт. Көчөгө чыксаң элдер биз эми ар бир эркек достордун ичинде каалагандай сүйлөшөсүң, сөгүнөсүң турабы? А бизде болсо көчөдө кетип атып, чоң киши менен басып кеткенде уяласың да, себеби жаныңа келип туруп түкүрүп, ишөө сөгүп кетет. Бул маданиятсыздыктын белгиси. Маданиятсыз. Анан кийин телевизор көрүп атсаң, андай эле цензура болсо, анда мына порнография, эротиканы көрсөтүп атат, ар бир каналдан, ар бир жерден көрсө, ошону токтотсун анда цензураны, лучше биздин тасмаларды токтотпой. Туалет жасасын, хотя бы туалет жаса, канализация киргизсин Кыргызстан боюнча. Ошентип маданият Кыргызстанды өнүктүрүп коюш оңой эле да. Еще туризм министри ал. Туризм менен байытса болот Кыргызстанды. Эми
Эми Азаматты иште деп суранам дагы бир жолу. Иште, себеби биз жаштар, биз көппүз. Бизде вечный эч ким отурбайт. Кокус азыр эки президент качып кетти, Кыргызстанда жашабайт. Азыркылар качып кетсе, эми жаштар Кыргызстанга жашатпайт деп ойлойм да. Ошого дагы шанс бар азыр делечи. Маданиятты өнүктүрүү ошол маданият министринин биринчи кезекте ошонун колунда. Кыргызстанды азыр бутка тургузуш ошонун колунда азыр. Мен азыр отургузсам, мен президенттен эч кимден коркпойт элем. Баары азыр чоңдордон өйдөдөн система деп отурушат. Азамат деле мага айткан, системага уруксат бербейт деп. Жазсын кат, барып президент менен сүйлөшүп, түшүндүрүш керек. Урматтуу президент, биз азыр мону өнүктүрүп койсок, сизди өмүр бою эл президент кылып отургузат. Просто тоону казбай эле, эчтеке кылбай эле, бир эле тоону казып туруп, ошол акчага внешний долгтон кутулуп, Кыргызстанды бутка тургузуп, Швейцарияда кылып туруп, Илон Маска чалып туруп, бүт отходдорду, хвостохранилищелердин баарын космоска учуруп бер, Кыргызстан таза абал, эң жакшы таза мамлекет болсун, жашыл мамлекет болсун деп, ошолор иштерди кылса болот да. Бизде кичинекей музей ачып коюп эле, скандал тигини кылып коюп эле, ошо эми өспөй атат да биздечи, жетпей атат, дух жетпей атат биздечи. Жеп ичкенен кол бошобой жатат. Эми билбейм, даже жеп атабы, билбейм да. Эми жегендер көрүнөр турбайбы? Жегенге да акылы жет, ага жегенге да кичине акыл жетиш керек да, ошого билбейм эми даже. Мына маданият өнүкпөй аткандан кийин мен ишенбейм да, просто кантип ошону кылбай атат деп таң каласың да. Просто себеби биз жыргап жашай беришибиз керек. Биз өзүбүздүн бизнести кылыш керек. Мен тасма тартсам, ошол тасмадан акча табышым керек. Туурабы? Биз кайра иштешибиз керек да. Шарт түзүш керек. А биз азыр тасма тартабыз, банкрот болобуз. Тасма тартабыз, банкрот болобуз. Эч кандай колдоо жок. Эч жакта колдоо жок. Биз карызга алабыз, банкрот болобуз. Мен азыр 3 жылдан бери биз 5 тасма тарттык. Бүт тасмалардын баары патриоттук сезим ойготкон бирден аракет кылабыз да, туризм өнүктүрөлү деп. Анан азыр кайра ушинтип минуска кетип берсек, иштегин келбей калат да. Иштегин кетип, Кыргызстанда жашаган келбей калат уже айланып. Чоң рахмат, Бектемир мырза, чоң рахмат. Азыр биз дагы бир жаңы чыгып жаткан сиздин тасмаңыз, мекен тасмасы, бул азыркы учурдагы Кыргызстандын экономикасын чагылдырып койгон же болсо, чындыкты чагылдырган кино тасма болсо, андан башка дагы жанрдагы кинолор чыгып атпайбы, Келинка сериалы. Азыр биз назарыңыздарды ошол Келинка жаңы тасманын трейлерине көңүлүңүздөрдү буралы, андан соң маегибизди улантабыз. Халас, арбаледен халас. Сиздерге мына жөнөкөй эле пенде деп коет. Көңілі дарылайды екен, ушу билген болсо керек да. Мага ааламдын сырлары ачылган акылман затмын. Көз ачык да көз ачык. Сакшинин тажатты. Сакшинин элме жетти. Силерге өзү эмне кылган жагат? Эми ал деле бир жандык да. Эмне кылбасам да жарашпайт экен. Жарашпасачы, жараштырыш керек. Эмне болот? Ой, болот. Жаныма шымшыксың эй. Болду деме. Жумуш деп кой, жумуш. Болот деген жумуш. Акча барбы? Айлык болсо болот. Ал силердин акчаңардан аттагы жанагы акчасын түтөтүп туруп эле анан акцияды кайра чыгарып жиберет. Чоң рахмат. Келинка кино тасмасы эмне жөнүндө? Ким каржылап жатат? Күнүмдүк тамак, аш деген бар, актерлордун айлык маянасы деген бар. Аларда куру бекер кетпейт да. Негизи эле кино тасма жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Негизи Келинка сериалы бул мындай аябай мындай чакан бюджет менен тартылган сериал. Бирок бул жакта баягы мындай масштабный бир немени алган жокпуз. Үй бүлөдөгү майда чүйдө мындай күнүмдүк жашоону эле көргөзөбүз да. Биякта анан сиз айткандай актерлор бар, андан тышкары жумушчулар бар, андан тышкары көбү. Мисалы мына бул экинчи сезонду тартканбыз. Экинчи сезондо мен аякта режиссер катары болгон жокмун. Искусство университетинин 5 номерден студент балдар эле тартты. 4-5 курстун балдары режиссер болуп, Арген Алмазбеков деген. Биз каражатын дайындап, шарттарын түзүп бердик, сценарийин жазып берип аттык. Бул жаш балдар, мына ушу болсундар болуп биригип тартышты да. Анан бул жакта каражат көбүнчө реклама менен тапканга аракет кылабыз. Реклама ортосунда реклама болуп атпайбы, ичине киргизип атабыз, product placement кылып. Ошол аркылуу бул сериалдын каражатын мындай жапканга аракет кылабыз, бирок азырынча баягы толук жетпейт, ошон үчүн баягы сапат жагына мындай таасири тиет. Өзүн-өзү акта баштай элек. Азырынча уже экинчи сезон тарт бүттүк, болуп атат, азыр YouTubeга чыгып атат, телеканалдарга чыгып атат. Үчүнчүсүн дайындап атабыз, бирок буга чейин өзүн жаба элек. Биз
анан Бектемир айткандай биз дагы баягы банкрот болуп карызга батып, бирок бул ишти сүйгөн үчүн ушул иштин артынан мындай калбай келатабыз, болуп кетет деп. Негизгиси ошол, өзүбүз эле аракет кылып, ошол спонсорлордун жардамы менен тартып иштеп келатабыз да ушул күнгө чейин. Чоң рахмат. Болсун мырза, айтсаңыз, актерлордун айлык маянасы, мисалы үчүн азыр өзүн өзү актай албай жатат деп атпайбы, режиссер катары, продюсер катары. Актерлордун негизи эле тамак ашы же болбосо күнүмдүк оокаты кандай болуп атат? Бул бир кирешелүү тармакпы киного тартылыш актерлук кесип? Негизи мындай да. Эми ар кандай проект бар, мисалы чоң проектлерде шарттары аябай жакшы болот, мисалычы. Маянасы деле жакшы болот ал жактанчы, эми айтып алалы канчадан. Анан кийин эмеге жараша, проектке жараша да. Мисалы Элдербек айтып атпайбы, азыраак бюджет менен тартылган кино деп. Мекен жакшы эле бюджет менен тартылган болуш керек байке, мындай. Жетпей калды. Еще ал жакта актерлор эме Григорьевский ушелерден тартып келдиңерби? Ошол жакта жашап, 70-теги кишини деле баккан делеби да. Ошонун баарына акча кетет. Эми ар кандай проект ар кандай. Баягы биз кыргыз актерлору мындай момчалык даражага келбесек дагы. Эми күн сайын күнүмдүк айлык маяна канча чыгат? Мисалы актер болом деген адамдар толтурат азыр, мисалы. Актерлордо патриоттор да, булар ошо неме фанаттар. Үйлөнүп бакканга жетеби негизи актерлор. Азыркы мыкты актерлор дегендин бир күндүк маянасы 10 000 сомго чейин да. Бир тасмага. Бир тасмага. Бир күндүк съемкасы, съем үчүн дем деп коет. 10 000ге чейин алган актерлор бар. Жаш актерлорго канча? Жаш актерлорго эми ар кандай өзүнүн баягы лицосу таанылып калган же ошол эмгек сиңирип койгон эмегечи. Мисалы $100 ылдый 5 000 сом, 3 000 сом, 2 000 сомго чейин. Болбой калган күндөр деле болобу? Болбой калды деген акчасыз үйгө келгенде. Акчасыз деле тартылган. Негизи бекер деле күн келет, динде тартылган күндөр болот да. Мисалы Элдербекке чакырып калышы мүмкүн. Мындай проект болот да, келип берип койсоң. Азыр жаш балдар көрүп калса, баары актерлукка тапшырып албасын. Ар дайым эмес. Бир айда бир заказ болуп калышы мүмкүн, бир күндүк. Бир жылда бир болуп Бир жылда бир заказ болуп калышы мүмкүн. Үйгө куру келген күндөрдө болобу? Сөзсүз түрдө. Эми күнүнө эле куру келет да. Бир айда бир заказ болуп калса, барат $100 алып коет, болду, да. То есть күнүнө жумуш болуп турбайт. Биз Голливуд же Болливуд эмеспиз да. Тасмалар астыртылат. Негизи 10 000 сом келет 65ке көйүп салыш керек. Голливуд деле бизге келет да, буюрсачы. Биз Голливудтан жакшыраак болобуз буюрса. Чоң рахмат. Мисалы дагы бир мисал келтирели. Салам Нью-Йорк тасмасында уктап калып кармалганда штраф салуучуга биз кыргызча сүйлөшөбүз деген бир сунуш айткансыз да. Балким ошол маданият кызматкерлери менен сиз кыргызча нукта сүйлөшө алган жоксуз деп ойлойм. Бекен кино тасмасын. Эми каяка тасмага араңдан акча жеткирсек, ага да беребизби? Өзүбүз карыз болуп жүрсөк. Жок, бул жерде андай неме болгон жок, маселе. Эч кандай тасмалар бизде андай комиссиядан өтпөйт. Именно Мекен тасмасы ошондой болду да. Ага чейин балким 1-2 тасма болгон, бирок башкача. Именно биздин Мекен тасмасында мындай чоң бутосулар болду да. Же мисал үчүн жолжо болсо кандай? Мисал Мекен киносу тартылып башталганда, жолжо бүткөндөн кийин сиз атайын комиссияга сунуш кылдыңызбы? Өзү прокатный разрешение берет да. Кыргыз кинодон. Прокатный удостоверение кечирсеңер. Прокатный удостоверение обычно бизде тартып бүтүп туруп барат. Анан берип коюшат. А биз ага бергенде жокпуз, заявление жазып элек деле, уже комиссия тияктан уже президентке кат жазганда тиги Космос деген биздики тасманы сураганда көрсөт деп. Биз эми черновой вариантын сураганда эми ал полностью музыкасы менен сөзү менен көргөн жок да, черновой вариантын көрүп коеюн деп көрүш дагы ошодон анан башталып кетти да. Анан биз прокатный удостоверениеге да заявление жазганда эмеспиз. Ага чейин эле бизге комиссия түзүлүп, уже талкуулап баштады да. Жакында бир министр Азамат интервью айтып атат, алар заявление жазганда эмес деп. Эми бизге, конечно, заявление жазганга эмес, ага чейин жарым жыл мурда эле уже биз кат жазсак эле уже проверка кылып комиссияга түзүп кинотеатрларга чалып, бизге кинотеатрлардан тааныштар чалды, бизге запрет коюп атат, айтпай эч кимге деп, алар да коркушат да. Бүт эле каршы болушту. Чоң рахмат. Элдар мырза, айтсаңыз, бир мисалда Кошуна өзбек элин киносунда адамдардын жеке турмушу же болбосо аларда бүт баары жакшынакай, же болбосо мамлекеттин бир кемчилигин тартып көрсөткөн тасма жок деп койсок деле жаңылыштык болбойт. Бизде эмнегедир ошол тасмалардын көпчүлүк бөлүгү чындыкты, экономиканы, акыйкатсыздыкты көрсөтүп атат да. Биз деле ошол кошуналарга окшоп ошондой жакшы маанайдагы кинолорду тартып өзүнүн кемчилигибизди жашырсак болобу? Же бизде чыныгы демократиябы? Негизи мындай, бизде салыштырмалуу демократия албетте. Бирок батыштагыдай демократия келдик да.
Бирок 90% биздин кыргыз кинолорунун 90% позитивдүү комедия кинолор, мындай жакшы маанайдагы, элге жакшы маанай сунуштаган кинолор тартылат бизде. Эми тескерисинче мындай бир кандайдыр бир темага багытталган бир маселени козгогон кинолор эми башталып атат бизде. Бул башталышы гана Мекен тасмасы. Мындан кийин менин оюмча дагы көптөгөн тасмалар тартылса керек да. Өзбекстанда эми башынан эле алар да лицензия менен иштейт, лицензиясын алып коет, кино тарта албай калат. Актердун лицензиясын алып койсо, ал кино тартыла албай калат. А бизде салыштырмалуу, бизде аябай эле эркин, ооба. Бирок ошол эркиндик кысылып келаткандай болуп атат. Цензура, ошого тиешелүү закондорду сунуштай башташты, кабыл алынып кетип атат. Келечек ошондой болуп калышы мүмкүн биздики деле. Кудай сактасын. Бул чыгармачылык менен искусство менен бул цензура экөө такыр төп келишпеген бир эки жол да. Кайчылашпашы керек экөө. Чыгармачылыкты муну аябай мындай, менин оюмча бийликтегилер дагы аябай мындай жакын кабыл албаш керек. Ал жөн эле бир көркөм бир чыгарма. Ал аны менен бир эч кандай бир нерсеге мындай жамандыкка, бөлүп жарууга же бир революцияга, тигиге буга, терроризмге үгүттөгөн эч нерсе жок. Мисалы үчүн батыштын кинолорун көрсөк, жанагы ЦРУсун, полициясын, ФБРин, президентин баш кылып туруп шылдыңдап атышат. Ар кандай теориялар, тигилер булар кинолор тартып атат. Момундай болгон окуя деп туруп тартып атышат. Ушундай деп турупчу. Бирок аларда эчтеке болгон жок. Алардын киносун жаап салган жок, көргөзбөй калган жок. Көрдү. И мамлекетине деле эчтеке болуп кеткен жок. Ал кинону эл көрдү, өтүп кетти, болду. Мындай менин оюмча бул кинолордон, чыгармачылыктан коркуштун кереги жок. Эгер кандайдыр бир ушундай бир курч темаларды козгоп аткан болсо, коркпой эле менин оюмча көргөзө бериш керек. Ал анткени эмне бир ашып кетсе, бир ай, 2 ай талкууланат дагы өтүп кетет, жаңы кинолор келе берет артынан. Сиздин көз карашыңыз боюнча Бектемир мырза кандай ойлойсуз? Негизи баягында заманга жараша болот деп ойлойм. Анан Өзбекстандын жашоосу азыр кандай, президенти кандай жумуштарды кылып атат, кандай, мен барып турам, машиналардан баштап, холодильник, лампочкадан, автобус, метро бүт өзүнөн чыгат. Элдердин баарына возможность берген, жашоо жакшы дагы, ошого позитивдүү жакшы тасмалар тартат. Биз эле кыргызстандыктар, биз болушунча өзүбүздү алдап комедия тартып көрдүк. Настроениябыз жок болсо да алдап көрдүк. Анан бул жерде турганыбыз, ар бирөөбүздүн карызыбыз бар, туурабы? Ар бирөөбүздүн проблемабыз бар. Кыргызстандын 99%-ын баарынын проблемасы бар. То есть бул баарыбыз Инстаграм тиякта мындай мактанып, тияк-бияк жыргап жашообузду көрсөтөбүз. Сыртыбыздан жакшы көрүнөбүз. Сыртыбыздан жакшыбыз. Биз то есть жакшы жашаганды да билебиз да. А бирок көбүнчө биз жакшы жашай албай кыйналып калатабыз да, азырчы эл кыйналып калат. Ачка акчасы жок болуп калат. Ошого айла жок ушундай уже тартып атабыз да, уже токтотуш керек да бул жашоону уже. Андай кыйын жашоону. Кыргызстанды бутка тургузуп коюш 5 жылда Швейцариядан жакшы жашатып койсот Кыргызстанды. Ошого күйөсүн да, ошону кантип эле ушун жетпей атат депчи мээсинечи. Бирок негизи эле кошуналарда маданият деген бир аз бийигирээк турганы менен, бирок аларда демократия жок болуп атпайбы? Жок, алар айтып кеткендей, дүйнө жүзү кааласа дүйнөнү жарып салып атат кинодо. Небоскребдөрдү, Бруклинский мост, көпүрөлөрдүн баарын жарып атат, атып атат, союп атат, кан чыгарып атат, эротика, порнография баарын көрсөтүп атат. Аларда вообще демек, бизде хотя бы ыйман бар да, бизде кичине эл чоңдодон уялабыз. Ошого бизге анын кереги жок, анда алар менен биз Голливуд менен салыштырбашыбыз керек өзүбүздү. Биз өзүбүздүн стилибизди кармашыбыз керек деп ойлойм да, мындай. Кыргыз болуп калышыбыз керек өзүбүз. Тасмаларды тартышыбыз керек, жакшы тасмалар тартыш керек, а бирок андай нерселерди көрсөтпөшүбүз керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Келинке сериалын пайда болгонуна аз убакыт болгону менен өзүнүн аудиториясындай чогулта алдыбы? Көрүүчүлөрдүн саны, комментарий калтыргандар кандай бул сериал болуп атат, мындай чогултуп алды. Жалпысынан мисалы 1-сезон 7 миллиондон ашык просмотр болду YouTube'да. Андан тышкары биз көптөгөн каналдарга бердик. Бардык каналдар, региондорго дагы, региондордун каналдарына дагы баарына берип, элге кенен жайылышыбызды мындай кааладык да. Ошондуктан азыр бизде баягы Инстаграмда, Фейсбукта бизге көп жазып турушат. Уландысы качан чыгат деп, жумасына бирден чыгып турат. Анан ортодо пауза болот, кийинки сезон тартабыз. Бир кандайдыр бир чакан бир өзүнүн аудиториясын тапты, негизи Келинка. Мисалы үчүн бул бизге көп билинбейт, актерлорго көбүрөөк билинет. Биз кадрдын сыртында болгон үчүн биз жүрө беребиз да. Актерлорго бул канчалык элге жайылганын болсун жакшыраак билсе керек деп ойлойм да. Негизи бир азыраак убакыттын ичинде бул чыкты да. 2-сезон эми 2-сезон тартылып, 2-сезон элге көрсөтүлүп атат да.
негизи элге менден көчөдөн жолугуп калганда аябай сурашып мындай ушунчалык Качан чыгат? сурашып сүрөткө түшүп, мен жаңы баштап аткан актёрмун да, театральный окуу жайды бүтүп. Анан негедир буга чейин бир кинодо главный ролду ойногом, Атаман деген кинодо. Андан кийин Элдар Байкенин Ракета деген фильминде эпизодный ролду ойногом. Андан кийинки эле главный ролум ушул болду да, Келинканын күйөөсү. Анан мен негедир Элдар Байкен эмесине ыраазы болдум да, көрүүчүлөр азыркы мен мындай кинолорду улуу муундай кишилер көрбөйт да, 45-50 жаштагы кишилерчи. Негедир Келинка сериалын мен өзүм айтып коеюн, 45-50 жаштагы байкелер колумду кармап, молодец, мен Кыргызстанда актерлорду көрбөчүмүн элем, кинону көрбөчүмүн, Кыргызстандын киносун. Мына силердикин көрүп атам деп. Мындай ыраазычылыктарын айткандар кездешти да. Бул деле чоң жетишкендик го деп ойлойм. Эми актерлук кесипти тандап алганыңыздын себеби жөндөн эмес да. Мунун келечеги барбы Кыргызстанда? Негизи азыр кино индустрия же болсо, азыр деле көрүп атабыз, мисалы үчүн Тоңгуч театрынын же болсо, дагы башка театрлардын кызматкерлери бир жарбаган айлык майнага иштеп атат. Мамлекет тарабынан же Маданият министри тарабынан эч кандай бир кам көрүлбөй жатат да. Бул актерлук чеберчиликтин келечеги барбы сиз үчүн? Негизи Кыргызстанда өз кесибин жакшы билген режиссерлор бар да. Мыкты режиссерлор бар, мыкты актерлор бар. Жакынкы өлкөлөр Казакстанга, Өзбекстанга ушундай чыгып тартылып келаткан актерлор бар. Аларчы негизи эгер финансы жагы чечилип, мамлекет ушу маданият тармагы ушул жакта көңүл буруп карап койсо, биз тез эле астыга чуркайбыз деген жакшы ойлор бар да. Мен көзүм жетет ошол нерсегечи. Келечеги бар сөзсүз түрдө. Чоң рахмат. Бектемир мырза, айтсаңыз, негизи эле мына азыр сиз өзүңүздүн кайрылууңузда $100,000 деген бул аз сумма эмес. Муну кандай бешини терменен же бирөөдөн карыз алдым деп атпайсызбы? Бул акча өзүн өзү актадыбы же болсо карыз болсо кайра кайтарып бериш керек? Жана башында айтып кетпедимби? 5 тасма тарттык, чогултканда $300,000 карызбыз азыр. Мекен тасмасына $100,000 кетти. Дагы $100,000ча болушунча эконом кылдым деп ойлойм да. Жетпей калды дагы $100,000. $100,000 дагы жетпей калды. Ооба, себеби тасма үчүн өзүндө актаган жок. 1,5 сааттык жакшы бир чет өлкөгө кайта көрсөтөм деген тасма үчүн бир минимум $1,000,000 тартыш керек деп ойлойм да. Эми жакшы мындай чоң тартсачы, бирок бар эми арзан $8,000 паранормальный явление деген тарткан 200 миллиондон канча көп тапкан, андай кылса болот. Бирок биздин Кыргызстанда окутуш керек деп ойлойм да, баарын чет өлкөгө жетип окутуп, анан мамлекет өзү акча бериш керек да, иштетиш керек да. Анан ошону текшериш керек. Ушундай биздикилер эми биз айла жок, акча аз болгон үчүн кеттик да аны эле. Мен аз акча $5,000 менен баштагам. $5,000 менен баштап, анан өзүм тартылып жүрөм, өзүм иштеп жүрөм, телефон тартпайт, кечинде тоодон кайра түшүп, кайра чалып, карыз издеп, достордуна майдалап чогултканбыз. $100,000 көп кетти. Азыркы күнгө чейин биз интернеттен элден сураганбыз, кинотеатрдын акчасын болсо да, которуп койгула деп счёттарды ачканбыз. $20,000 чогулду. $20,000. Эми чогулган сайын биз хотя бы $1,000, $500, $2,000 баарына бердик да, вообще бербей койду дебесин деп, аздан берип, дагы көп бериш керек. Ошого азыр биз токтобой эми дагы иштеп атабыз. Кийинки азыр Турция менен бир проект баштайын деп азыр ошо сүйлөшүп переговорлор болуп атат. Буюрса дагы чоңураак уже тасмаларды тартып эми кризистен чыгабыз деп ойлойм. Чоң рахмат. Дагы бир суроо келип тур, кыска нуска жооп берсеңиз, биз убактарлыгына Келинка сериалын 30-40 миң кылып тартуу планыңызда барбы дейт? $30-40 миң же кандай? 30-40 минуталык. 30-40 минут. Негизи бир 30га созолуу деген ойлор бар, бирок ошо каражатка тиешелүү биз кыскараак кылып коебуз да, бирок пландарда буюрса бир 30га чыгаралы деген ойлор бар да. Чоң рахмат. Урматтуу конуктор, убакыттын тардыгына байланыштуу биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бектемир мырза, кийинки буюрса тасмаңызга биздин Маданият министрлиги тарабынан же болсо жетек аткаминерлер тарабынан бир жеткиликтүү бир көңүл бурат деген ишеничтебиз. Бул сөзүбүздү тиешелүү жетекчилер угуп жатса керек деп ойлойбуз. Күн азыркыга чейин ишенебиз биз. Бул жакшы болуп кетет деп. Келечек буйруса алдыда жакшылыктан үмүт үзбөйбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Очурчак көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Аны алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.